Эң биринчи билишибиз керек, Аллах Таалага шерик келтирүү бул деген Аллах Таала кечирбеген күнөө. Аллах Таала мына жалгыз ушул күнөө боюнча эч качан Аллах кечирбейт деп бизге кабарлап берген. Аллах Таала кечирбейт экенин биз кайдан билебиз? Муну Аллах Таала өзү айткандан билип атабыз да. Аллах Таала Куранда Ниса сүрөсүндө 2 жерде айткан да. Инналлаха ла яғфиру ва юшрика бихи ва яғфиру ма дуна залика лиман яша. Чынында Аллах Таала ширк кылганды кечирбейт, бирок андан башка күнөөлөрдү кимге кааласа кечирет деген. Баардыгыбыз айтып жүрөбүз, биз Аллах Таала мээримдүү, Аллах Таала ырайымдуу, Аллах Таала кечиримдүү, боорукер зат деп. Анан Аллах Таала ушундай болсо дагы кечирбей турган күнөө бар экен. Мына ушуну эле биз түшүнсөк, ушуну эле мусулман билген болсо, өмүр бою ширктен коркуп жашап өткөнгө жетиштүү болот эле да. Ширкти окуп үйрөнүп, өзү андан алыс болуп, башкаларды мындан кайтарып, колдон келишинче таухид илиме көңүл буруп окуганга, андан алыс болгонга, мына ушул нерсени эле түшүнсө, ширктин коркунучу үчүн ушул эле жетиштүү болот эле да, ушул эле аят. Элестетсеңер, субханалла, Аллах Таала чынында ширк кылганды кечирбейт деп жатат. Бирок андан башка күнөөлөрдү кимге кааласа кечирет деген. Ширктин коркунучу тууралуу эң башкы, эң негизги аят болуп эсептелет да. Эми Аллах Таала кечирбейт деген мааниси кандай? Аллах Таала сөзсүз азаптайт деген сөз да.